Таңертең ар бириңиздердин үйүңүздөргө чакырылган конок болуп барган, жолугушкан, анан эфирде да өзүбүздүн кесиптештер менен чогуу болгон кандай жакшы. Ооба, бир туугандай болгон кандай жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көптөн күткөн, биздин жакшы көргөн жана сиздер жакшы көргөн Нурдөлөт Копоевду биз чакыргыбыз келип жатат. Бүгүн ашкана бурчунан Алади жазайбыз. Нурбек эм, келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыздар, кандайсыздар? Жакшы рахмат. Алгач майрамыңыздар менен куттуктап койгонго уруксат этиңиздер, майрамыңыздар менен. Бирок эмне майрам дейсиңер? Эмне майрам? Күндө майрам күндө өтөй бизде. Негизи эле ар бир күндү алып отурса, ар бир күн кур эмес экен, ар бир күнү майрам экен, а бүгүн Алади күнү экен. Келиңиз анда. Биз билбеген майрамдар көбөйдү. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ашкана бурчунан жон гана Аладини жасап койбостон ушундай дилемма оюнундагы ойноону туура көрдүк. Бүгүн биз ошо Нурдөлөт баштап кеткендей эле эл арасында негизи ар бир күнү мындай маанилүү даталар бар экен. Майрамдар бар экен. Маселен, бүгүн Алади күнү экен. Кечен мурун биз юбка күнүн белгиледик. Андан тышкары мисалы тапчикенин күнү бар экен. Айтор ар бир күндө бир белгилүү бир дата бар экен. Анан ушундан улам биз мындай талкууга коелу деп атабыз. Ушул күндөр негизи бизге керекпи? Маанилүүбү, белгилеш керекпи? Ушуга бир маани беришибиз керекпи дегендей оюңуздарды берсеңиздер болот. WhatsApp аркылуу билдирүү жөнөтсөңөр болот. Себеби биз добушка коебуз. Менин оюмча мындай маанилүү даталар мисалы керек. Жакшы да. Бир канча жолу майрам бар экен. Мисалы үчүн бизде энелердин күнүн майда белгилечүбүз. Кече жакында да мисалы үчүн элдер аралык мамлекеттин ичинде деңгээлде, анан үй бүлөнүн чөйрөсүндө мисалы үчүн ушу майда чүйдө майрамдарга мен каршымын Нурбек. Демек сиз каршы экенсиз. Абдан жакшы. Жаңы эле жасанчы бөлмөдөн Элмара Турсуналиева бүгүн майыптар күнүнө карата концерт алып барат экен, даярданып атып айтат. Илгери аялдар күнү, энелер күнү, кыздар күнү бир эле 8-мартта белгилечү эле. Азыр болсо баары бөлүнүп кетти дейт. Эмнеге келдиң деп мени сурап калдылар. Бүгүн Алади күнү экен, ошону майрамдайм десем таң калды да. Анан ошонун урматына мен бүгүн Аладинин жаза алышын көрсөтүп берем. Анан бир өзүмдүн бир жеке рецептим бар, ошону да көрсөтөм. Муну жөн жерден чыгарбаптыр. Муну баягы Италияда, Францияда пайда болгон дейт, бирок түбү Америка экен. Эмне үчүн 2-декабрь? Анткени суук түштү, үй жылуу болсун, курсак жылуу болсун деп атайын ушу Аладин ойлоп. Анан Чыңгыз Карабаевпи сонун эле күндө ушу Алади күнүн белгилеп койсок, Алади жейбиз, ден соолугубуз, анан Алади жегенде да бакыт гормону иштелип чыгып, бактылуу болобуз. Эми жасагысы келсе ушул такай эле 2-декабрда күтпөй эле жасап жей бересиң деп, майда эле. Анан тиги калы көптөрдүн майрамы, эшектен жыгылгандардын күнү, анан кечип келгендердин күнүндө эле ушинтип эле бир майда. Сиз мындай негатив нерселерди пессимист окшойсуз. Майрамдарды көбөйтөбүз. Майрамдарды карап турса, батыр айланат. Алгач тишотка баарыбыз билгендей эле бамбук дарагына жазалып, анан кийин камандын кылынан жазалып турду. Эми ошонун да күнү бар экен. Элестеттиңби? Тишотканы. Тишотканы. Бирок бул манча маани бербегенсиң, бул эң керектүү майрам ошол да. Тиштин камын көрүү. Мисалы ошол күнү угуп алып, ошол нерсе, тишимди камын көрөйүнчү деп күзгүгө барып тиштериңди бир сыйра карап, же болбосо тиш дарыгерге барып тишиңди текшертип профилактика иштерин жүргүзөсүң. Эми майрам менен, бирок урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо анда Нургуз тараптасыздарбы, баягы мен тараптасыздарбы же Чыңгыз тараптасыздарбы, WhatsApp номерге жазып туруңуздар. Ага чейин мен бир жумуртканы коштум, ага бир чоң кашык кум шекер коштум. Анан кум шекер кошулган токоштор даамдуу болуш үчүн кичине туз себелеп коюш керек экен. Туз себеледим. Айкалыш керек экен да, демек даамдар. Ваниль жыттана баштады. Ваниль пудрасын септим, анан кичине көптүргүч да кошуп коюм. Таң көрүп тамакты жеп алып, анан тиги тишкурчту колуңа кармап алып, көк чайды айлантып ичип отурсаң. Анан бул рецебиме айран кошсо болот, же болбосо сүт. Мен сүт кошоюнчу. Сүт кошосуз. Таң атпайсыз. Куймактын жасалышына да окшошуп кетет негизи. Окшошуп кетет, анан кичине коюраак кылып коебуз да. Сүтүңүзгө караганда бөтөлкөңүз сонун экен. Атайын таң атканча жазабадымбы? Анан негизи куймакка баягы ушундай токошторго унду жумурткасындай жөн эле салып койбостон унду себелеп элеш керек экен да. Анткени аба кирген ун жакшы болот да, ошон үчүн жабышпайт. Ошон үчүн баягы унда дем алыш керек экен да, бышаар тамак болор алдында. Ошондуктан ушуну да унутпаңыздар. Аладинин күнү болбогондо биз ушуну билмей эмеспиз, мисалы. Мына. Ооба, билгенде эле Нургуз үйгө барып бышырып атат. Бияка билдирүүлөр келип жатат. Алади күнү деген жакшы экен. Мен да бүгүн Алади жазабасам, демек мени колдогондор бар экен. Аладини колдогондор бар экен. Албетте мен Чыңгыз мырзага кошулам дейт, 144 мырза дейт. Эмнеге кошуласыз 144-чү номер менен? Анда эле башына айлантты да.
үйдөгүлөр тигини майрам, мунун майрамы деп күнү келен белек бер дей берсе. Мындай дүңүнөн мисалы азыр айткандай айымдардын майрамы көбөйгөн сайын белектер деле майдаланат да Нурбек бака. Ооба. Улам. Нурдөбөт мырза бияктан бирөө жазыптыр. Алади эмес куймак деп кыргызча атабайсыңарбы дейт. Куймак менен аладинин айырмасы бар. Ооба, бул кээ бир өлкөдө алади дейт экен, кээ бир өлкөдө алади. Ар ким өзүнүн тилинде, жана биз болсо мейлем куймак деп туралычы. Ооба, кыргызчасы куймак деп деле койсок болот. Ооба. Негизи майрамдардын көп болгону жакшы да дейт. Жашообуз күнүмкө эле жумуш, оокат дей бербестен бир күндү белгилеп алсак деле жакшы болот деген оюн жазган экен 44 деген абонент. Абдан жакшы. Биз утуп атат окшойбуз, 2 добуш биз тарапта, 1 добуш Чыңгызда. Негизи Чыңгыз сиз майрамды планшет менде болсо мен тарапта көп болмок. Саламатсызбы, Замана студиясы. Нурдөөлөт эмнеге Заманадан албарбай тамак аш жазып атасыз? Сиздин тамактарыңызды рецепт катары биз дагы жазып алдык дейт. Жазыш керек, жазгыла. Эмкиде тиш щетка күнүндө тиш щетка жасаганды үйрөтөм. Жакшы. Анан сиз айткандай өткөндө сиз сүрөт тартуу боюнча айттыңыз го щеткада деген тыйын чычканды немесин кошот экен деп. Табиятта биз билбеген нерселер көп экен да сиз айткандай. Ошондой бир майда-майда майрамдардын урматы менен жеңелерге айрыкча жакшы. Сөзүңүзгө аралжы, мына ошол маалыматты сиз акварель күнүндө билгенсиз. Ал акварель күнү болчу. Өзүнчө белгилегенсиз. Ошол акварель күнү болбогондо сиз аны билбей эмессиз. Жакшы кишилер менен иштешкен жакшы, бирок мындай эмне сүйлөшкөн жакшы, бирок иштеш кыйын дейт го. Мейли, бирок сизге кайсы майрам жагат? Негизи бар. Даярданып, аябай майрамдаган майрам. Мен мисалы майрамдардын баарына деле мындай баарын таштап коюп белгилебейм, бирок маани берип коёмун да. Жөнүрүзгө башкача суроо бериш керек. Конокко барган сүйөсүзбү же конок тоскон сүйөсүзбү деш керек. Ошондон чечилет. Жок, бирок мен деген конок тосконду да жакшы көрөм, конокко барганды дагы жакшы көрөм. Себеби конокко барганда бергениңди Төркүндөр тосконду же кайындарды тосконду кандай? Кайындарды деле тособуз. Деп койбой башты жерге салып. Жакшы. О, бузулдай баштады. Ооба, май өтө өсүп кетиптир силердин майрамыңарда. Сүйлөшүп атып. Биздин талкуудан улам ысып кеткен го. О, аябай. Телефон чалбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жооп бере албайбыз. Жөн гана билдирүү жөнөтсөңүздөр. Мени издеп Нургузга чала бербегиле. Саламатсыңарбы дейт, Кутман таң дейт. Белгилегендер белгилей берсин дейт. Ар ким өзү билет дейт. Кааласа майрамдайт, каалабаса майрамдабайт дейт. Мен Чыңгызга кошулам деген. Ааламды суу каптаса өрдөккө баары бир дегендей болуп турбайбы, Жакшы. Нурбек байке бул мындай тамак ашка жөндөмдүү болуп калган. Мен деле мындай кылайын дейм, бирок мойнум жар бербейт биринчиден. Анан шык керек го дейм буга деле, Нургуз. Ооба, шык, анан эп керек, анан жүрөк керек буга бөлөкчө. Мындай ар кандай маани бериш керек да майрамдарга. Анан ошого жараша тамактагы сону. Ой, ачка калсаңар. Караңызчы, мына 1 мүнөттүн ичинде ачка калсаңар шык өзү эле пайда болот. Мен Чыңгыз мырзага кошулам дейт, майрамдабайм дейт. 567 менен бүткөн абонент. Туура кыласыз. Чыңгыз, сизге кайсы майрам өзгөчө? Бүгүн жума күн дейт, ар бир күн майрам дейт. Мисалы жума күнү да майрам дейт. Эми бардыгыбыз өзү майрам деп коебуз го, бирок деген сиз айткандай көп майрамга мен өтө деле мындай басым жасап бүгүн майрам экен деп жалкаман кетип таза өзүмөн кетип башкача бир мындай күн катары эсептебейм. Бирок жакындарым үчүн, карындаштарым үчүн, балким кичкейлер үчүн, ошолордун көңүлү үчүн өзүмдү ошол баягы эмнеге күйлөйм да айторчу. Ошол нотага түшөм да. Кутманды күнүңүздөр менен. Маанай үчүн. Майрамдар көп болсо жакшы да дейт, бирок биз баарын эле майрамдай бербейбиз дейт. Бирок эмне үчүн экенин жөн гана билип коюу деле жакшы дейт. Маалымат катары. Бирок азыр мээде ансы деле файлдар көп көрөместерин мындай өчүргөнгө мүмкүнчүлүк болгон себеп күнүнө уюлдук телефонду чоң киши кеминде 85 жолу карайт экен. Ал эми Facebook менен Instagram чыга элек маалда айтылган маалымат да булчу. Азыр 185 жолу болуш керек. Ооба. Кадам жайдан жазып атат, майрамдаган жакшы да дейт. Кайсы майрам? Негизи майрамдаган жакшы дейт. Саламатсыңарбы, мен Чыңгызга кошулам дейт. Майрам орозо күнү эле болот дейт. Ошондо эле майрамдаш керек дейт. 8 март күнүчү бүт эркектер майрамда болгонго. Сараң адам окшойсуз деп эми. Жок, сиз айткандай белек бергиси келген киши аны сөзсүз майрамды күтүп отурбайт. Мен Чыңгызга кошулам дейт, 446 менен бүткөн абонент. Аны жакшынткон менен окусаңыз. Силер баары. Мен Чыңгызга кошулам дейт, 251 менен бүткөн абонент. Ай, Нурбек байкен алма кескенин карагалачы бей. Караңыздарчы.
Анан мен өзүмдүн жеке рецептим деген ушул болчу. Алманы ушинтип ичин тазалап аласыздар да, анан алади алма менен деп койсо болот. Мына, муну кадимкидей эле майга салып коебуз. Картошка курчу дейм. Алма курчу. Шамшым этип алалы дегенде. Жакшы. Алмурт кошоюнбу же алманы элеби деп. Билдирүүлөр аябай көп келип атат. Кутман таң силерге жума күнүңөр менен де жума күндү майрамдасаңар болот дейт. О. Жакшы. Негизи айткандай, күнүбүз эмес тарткан демибиз деле өзү чоң майрам да. Ар бир күнүбүз майрам дейт. Майрам менен өткөнү жакшы дейт. Майрамыңыздар менен дейт. Рахмат. Нурдөлөт байке эфирге келген күнү майрам да, таңдыр карачы. Анан ушуга эле Кызарттан салам дейт. Нуркыз эже сизге кошулам дейт. Бири келген өмүрдө майрамдаганга не жетсин дейт. Рахмат. Дагы кандай билдирүүлөр? Саламатсыздарбы? Майрам деген Чыңгыз мырзага кошулам дейт. 785-чи абонент. Эми кошулсаңыз. Майрамдабай анда отура бергиле Чыңгыз өкмөр. Ошол абонентти өчүрүп салбайсызбы, дагы басып туруп. Биротола. Блокко коюп салбайсызбы? 429-чу абонент. Саламатсыздарбы? Менин оюмча тирүүлүктүн өзү эле майрамда деп смайлдарды. Демек ар бир күнгө такалбаш керек деген. Бул иштер мен тарап экен. Сизге кошо берелби? Жакшы, тамактын жити келгенде жак талкууң деле кызык болуп калат эми. Жок, аябай көп келип атат. Эми атайын жөнөткөндөн кийин окушубуз керек э. Жума Марек бүгүн жакшы күн экен. Алайдын күнүңөр кут болсун дейт. Мен майрамды өтө жакшы көрөм дейт. Нурдөлөткө кошулам, тамактарды сонун жазайт. Жумгалдан салам дейт. Кайын журттан кел. Салам сиздерге дагы. Саламатсыңарбы Чыңгыз, Нургыз, Нурдөлөт, бирок мен Чыңгызга кошулам дейт. Себеби майрам аз болсо саз болот дейт. Көптүн баркы жок болот. Аманчылыкта ар бир күн өзү майрам дейт. Таластан бурма дейт. Туура айтасыз. Себеп деген күнүгө майрамдын үстүндө жүрө берген киши ошол майрамдын дагы ошол эмненин дагы кадырын билбей калат деген сөз бар да. Себеп күжүлдөп эле ошонун ичинде жүрө берсең кадыры жоголот да. Сиз айткандай анан мындай аз болсо күтөсүң, аракет кыласың, элди таң калтырып ошолорго бир сюрприз жасаганга мындай далалат кылган мындай шарт көбүрөөк болобу деп ойлоп атам. Билесиңерби, бирок айрым адамдар айтышат го, жумушка келгенде жумушка баруу мен үчүн ар дайым майрам депчи. Ошон үчүн ар бир нерсени сүйүп жашасак күндө эле майрам боло берет. Кандай оокат кылбасак Кечиксең деле келип, Мисалы. Эмне үчүн кечигип келдиң десе, эмне өзүңөр айлыкты кечиктирип берип атасың. Кечиктирсем деле берип атпайм, мен деле кечиксем деле келип атпайм деп. Ар ким өзүнүн эмеси бар да, айтарчы. Ар ким өзүнө чындыгы бар экен да. Чыңгызга кошулам дейт. Майрамды жаман көргөн кишилер көп окшойт. Жок, майрамды кантип жаман көрөлү? Болгону мындай аз болсун, майда барат эле, анан барактын майрамы айтып атпаймынбы жанагы. Калы көптүн майрамы, эшектен жыгылган майрам деп эле майда. Ал эчтеке эмес жана ызы чууга каршы күндүн майрамы деген бар экен. Ал эми кандай болуп кетти? Ал болсо шаардагы жана ызы чуу болуп аткан жерлерде канча мүнөт тынчтыкты сактап, музыка өчүп, элдер сүйлөшпөй, майрамды урматтап тынч боло калат экен. Ушул майрам мисалы керек да, Чыңгыз. Аны кургак талкандын күнү деш керек аны. Эмнеге? Оозуна баары салып алса болду. Сүйлөшө албайт. Эрте менен күндүн жарыгын көрсөткөн күн өзү майрам дейт. Күндүн баары майрам дейт. Күндү барктай билели. Сизге айтылып атат. Баркташ керек. Дагы бирдеке дейт түшкүлөчү. Кандайсыздар Нурдөлөт мырза, колуңузга береке дейт. Биз дагы алайды бүгүн жазайбыз дейт. Мына демек белгилейт экен. Негизгисинен алайдилерим бүтүп калды. Анан танаписмалында да кененирээк жасайм. Анан үйдөгү варенье болобу, ар кандай нерсени алып туруп эле кооздоп берсеңиздер болот. Ал кооздогонго мен кадимки эле стаканды алам. Эң башкысы түбүн тазалап алам. Арт жагын, Арт жагын тазалап алам дагы. Ичи кир болсо боло берет экен. Ичи кир болсо жуунбаса болот анан. Бизге Нурдөлөттү көргөн күндө майрам дейт. Анда майрамыңыздар менен. Сиз үчүн эле биз үчүн майрам. Нурдөлөт мырзанын колуна береке деп жазгандар бар экен. Жеңген бактысы бар да. Кутман таң берүүсүн дайыма көрөм. Кутман тааңыңар менен дейт. Майрам негизи жакшы дейт. Силердин берүүңөр эң жакшы, мындан дагы жакшы берүүлөрдү бере бергиле. Бар болгула дейт. Амандыгыбыз жакшы жүргөнүбүз өзү майрамда дейт. Рахмат сизге. Нургүл экөөбүз мындай бат-бат чыксак эле сармай ичип алгандай болосуңар го бизди көргөндө. Ох, ата. Шилек
балекей бездер иштей баштады. 933 абонент ушул бүгүнкү күнүңөр өзү майрамдайт. Угуп, көрүп, өзүңөр бутуңар менен басып жүргөн, сүйлөп жатканыңар өзү майрамдайт. Туура айтасыз. Бизди көрүп аткан сиздин да майрамыңыз менен айтор аманчылык болсун. Ооба. Аманчылыктын өзү майрам. Мына биздин Аладинибиз дагы даяр болду. Негизгисинен Майрамыңыз менен. Майрамыңыздар менен. Мен бул өзүм ойлоп тапкан рецепт алма менен. Шиш менен жеш керекпи же мындай элеби? Каалагандай мен Мен сунуштайт элем. Нургыз алма менен алып Алма менен көрсөңүз, алып көрөйүн, Чыңгыз сиз да алма менен алып көрсөңүз, бул абдан даамдуу. Алма өтө ден соолукка пайдалуу. Эки тиш чукуш токойдо келет, алдынан кирпич чыгып калыптыр да. Айтпайт белең бул жакта автобус каттайт деп токойт. Ай, сонун. Сонун экен, э? Эфир үчүн эмес, чын айтып атам. Баягы бүгүнкү майрамды ойлоп тапкан америкалыктарга рахмат. Рахмат, силер болбосоңор биз курамам. Мунун маанисин айттым да, эшикте суук болбаса, ысып туралы деп, анткени баягы биз баягы үйдө борсок жасасак кыштын күнүчү эшик терезени ачып аябай ысыйт го. Алар да алай жасаса демек ысыйт экен да. От жагыштын бир айласы экен да, э? Нурдөлөт негизи Чыңгызга бербеш керек болчу. Айтып атпады эле бул майрамдын кереги жок деп. Мага бербей кант тамагын өтөт. Вареньяга тийгизип жеш керек, э? Вареньяга тийгизип жеш керек. Алма менен кандай экен? Тамагыңар таттуу болсун дейт. Рахмат 933 33 деген абонент. Ал элди карап коюп жеш да кыйын экен. Жөнөтөбөй кол чалып турсаңар деп коюш. Рахмат сизге кесиптеш. Жыйынтыгындагы чыгарып коелу. Биздин бүгүнкү талкуубузга, бүгүнкү дилеммабызга катышкан баардык телекөрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо мына жазып жатышат, баарын окуганга жетишкен жокпуз. Бирок ар бир сиздердин жазган билдирүүңөр бизге кымбат. Баарын анан окуп өзүнчө жооп бергенге аракет кылабыз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүн жыйынтыкты кандай, Нурдөлөт мырза, сиз калыс болуп койбойсузбу? Достук жеңди деңизчи. Достук жеңди демек ар ким өзүнүн алдына жараша Демек Аладиске жаккан окшойт. 9:55 болгондо тартышат элем. Азыр 9:55 боло элек да, азыр достук жең деп туралы. Урушуп кетпей, Эфирде аман эсен өткөрүп алалы. Баарыңыздарга рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 9-дан кийин дагы биздин программабыз уланмакчы. Замана студиясы 9-дан кийин дагы маанилүү маектери бар. Онго чейин бизге болуп өтүп кеткен программаларыбызды албетте КТРК Чекит KG сайтынан, Facebook'тагы, Instagram, YouTube'тагы расмий баракчаларыбыздан издеп көрүп, аяка дагы калоо тилектериңерди, пикирлериңерди калтырсаңар болот. Биз жөнүндө жакшы сүйлөгүлө, биз жөнүндө жаман сүйлөгүлө, ишыл биз жөнүндө сүйлөп тургула. Ар бириңиздерге амандык каалайбыз. Ар бириңиздердин күнүңүздөр майрамдагыдай өтсүн. Сиздерге Аладдинин алма менен кошулган сонун рецептин көрсөттүм. Рахмат сизге. Нурдөлөт мырзага кол чабуулар болсун, э? Рахмат сизге. Анда өлкөбүздөгү акыркы жаңылыктар менен Ала Тоо 24-тө кесиптештерибиз тааныштырсын. Жаңы саатта жолугушабыз.